Кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн мен силерге аллергия болуп же теринин сезгенгенин алдын алган же болбосо ооруп атканда үй шартында кантип азайтуу жолдорун айтып берем. Эң эле биринчи биз баардык эле аптекаларда бар же үйдө кичинекей бала төрөлгөндө үйдө чирида бар. Ошо чириданы алып көп фирмалардыкы болот. Ошол артында колдонуу ыкмалары жазылып турат да, кандай колдонуш керек. Кичинекей баланы же өзүңүздүн териңизге колдонсоңуз муну аласыз, 2 столовый ложканы алып туруп 200 мг же 300 мг суунун ичине кайнатып туруп, аны бир 10-15 мүнөттө кайнаткандан кийин үстүнө куйганда дагы сөзсүз түрдө ысык кипятокту куюшуңуз керек. Муну алып, эгер кичинекей балаңызга кыла турсаңыз, жуунуп атканда өзүнүн суусуна дагы чоң тазиктин ичине суу куюп, ошонун ичине муну жанакы чөптөрүн алып саласыңар, марль менен болобу, сеточка менен болобу, ошонун ичине жунтасыңар. Андан тышкары чайканып аткан сууга дагы сөзсүз түрдө кошуп коюшуңуз керек. Жаз келди, жаз келгенде климатыбыз өзгөргөнгө жараша бетибизге бүдүр болуп, ошолордун баарын кандай кетирсе болот десеңиз, ушул эле отварды аласыз. Муну бирок чоң кишилердин беттериңиз эгер сиздики кызарса, холодильникке салып коюшуңуз керек. Муну муздатып жасагандан кийин, андан кийин пичи слоюна марль аласыңар. Пичи слоюна марльни алып туруп, мунун ичине саласыңар. Анан ушурекини мындай чала сыгып туруп, бетиңизге коюп коесуз. Эгер сиздин аллергияңыз кетпей эле дагы эле өрчүп атса, анда сөзсүз түрдө дерматологко кайрылышыңыз керек. Чиридадан башка да биздин үйүбүздө кадимки эле бизге зеленый чай бар. Көк чай, ошореки көк чайды дагы так эле ушундай кылсаңыз болот. Же чай ичип бүткөндөн кийин, ал муздагандан кийин эле жанакы марльни алып ичине салып, муздак болуп туруп бетиңизге куйсаңыз, бул дагы антиоксидант деп коет. Антиоксидант бетиңиздеги жаман нерселердин баарын тең өзүнө тартып алат да, бетиңиз таза, жакшынакай болуп калат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн мен силерге аллергияны кантип кетирүү жана кичинекей балдардын терисине кандай туура кам көрүүнүн жолдорун айтып бердим. Кийинки көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар.